Бул KG сайты даярдаган Кыргызстанда жана ошондой эле дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Үстүстөгү жылдын 25-июнунда Бишкек шаарындагы Горки паркында мигрант үнү акциясы болду. Бул иш-чара Замандаш саясий партиясы жана Замандаш коомдук фонду Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мигранттардын укугун коргогон саясий акциясы өттү. Партия мигранттар менен тыгыз иштешип, азыркыга чейин көмөктөшүп келгени менен мыйзам талаасында чечилчү маселелер токтоп тургандыктан мигранттардын өз оозунан айтылган көйгөйлөр жогорку кеңеште каралуусуна жол ачты. Бул иш-чарага чет жерде жүргөн биздин журтташтар атайын чакырылып, көйгөйлүү деген маселелерди ачык айтып, жалпыга малымдоо каражаттары аркылуу мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө тезинен чечип берүү талабын коюшту. Жана балам ачка калбаш үчүн мигрантмын. Миграция үй бүлөмдү талкуулады. Биз үчүн качан иштейсиңер? Биз дагы шайлоого укугубуз бар. Жыргагандан кеткен жокпуз деген чакырыктар ташталды. Ошондой эле чет жерде жүргөн мекендештердин өмүрүн милдеттүү камсыздандыруу үчүн 40 миңден ашык атайын кол топтолгонун билдиришти. Бул демилге Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов тарабынан көтөрүлүп ишке ашырылды. Бул иш-чарага 600 адам катышып, ар бир айтылган маселени баштарынан кечирип жаткандарын айтып, канчалаган биздин журтташтар мекенинен сыртта жүрүп, ички дүң өндүрүмүнүн 1/3 бөлүгүн кармап келет. Мигранттар өлкөбүздүн реалдуу инвестору деп айтып келгенибиз менен өздөрүнүн үй бүлөсүндө социалдык көйгөйлөр күндөн күнгө жаралууда. Кыргызстандын калкынын саны 6 миллиондон ашык болсо, анын ичинен бейрасмий 1 миллиондон ашыгы чет өлкөдө баш калкалап келүүдө. Демек, калктын 1/3 бөлүгүн түзгөн биздин журтташтардын маселелери көңүл сыртында калбаш керек. Миграция агымы жылдан жылга көбөйгөн сайын социалдык көйгөйлөрдүн саны ошончо көп жана токтобой өсүүдө. Бүгүн 27-июнунда өткөн жогорку кеңештин жыйынында башкы прокуратуранын тыянагын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевди статусунан ажыратуу жөнүндө жогорку кеңештин токтому кабыл алынып, Алмазбек Атамбаев экс-президент статусунан ажыратылды. Жыйындын жүрүшүндө башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов башкы прокуратура экс-президент статусунан ажыратуу үчүн Алмазбек Атамбаевге каршы күнөө коюу маселеси боюнча корутунду бере турган атайын убактылуу комиссиянын айыптоосун карап чыгып, корутундусунда белгиленген 6 пункттун ичинен 5 пункт боюнча айыптоолорго экс-президенттин тиешеси бар деген бүтүмгө келгендигин билдирди. Суроо жооп талкуу жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевди статусунан ажыратуу жөнүндө жогорку кеңештин токтомунун долбоору 103 добуш менен кабыл алынды. Кечээ 26-июнда КТ Mobile компаниясынын айланасындагы маселе боюнча депутаттык комиссиянын токтом долбоору жогорку кеңеште кабыл алынып, аталган комиссиянын төрагасы Курманкул Зулушев КТ Mobile компаниясынын эсеп иштеринде тартип сакталбаганын айтып чыкты. Компаниянын жетекчилери менен кызматкерлерине негизсиз эле чоң өлчөмдөгү эмгек акылар чектелип, аларга маяналар менен сыйакылар ыраттуу төлөнүп келген. Андан тышкары Ачык өкмөт коомдук уюмунун жооптуу катчысы Иманкадыр Рысалиевдин компаниянын ишине мыйзамсыз кийлигишкени үчүн өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин да моралдык жоопкерчилиги каралсын деген токтом кабыл алынсын, деди Курманкул Зулушев. Ал эми бул токтом долбоорун кабыл алууга жалпы 98 депутат катталып, анын 91 кабыл алынсын деген добуш беришти. Баткен облусунун Карабулак айылында 33 жаштагы келин асынып алган. Бул туурасында облустук милициядан кабарлашты. Маркумдун денеси 27-июнда болжол менен саат 7:30 табылган. Маалыматка ылайык аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестринде каттоого алынган. Окуя болгон жерге келген ыкчам тергөө тобу маркумдун өздүгүн такташкан. Учурда сотко чейинки иликтөө иштери жүрүүдө. Маркумдун артында 4 баласы калды. Казакстандын Арыс шаарындагы жарылуудан жабыркаган жүздөгөн тургун Чымкенттеги Ак мечитке кетчү унаа жолду тосуп алышты. Чогулгандар өкмөт жардам бербей жатканынан нааразы болуп, бийлик өкүлдөрү менен жолугушууну талап кылышууда. Алардын айрымдары Арыстагы бузулган үйлөрүнө кайтпай турганын айтышып, башка аймактардан турак жай жана жер тилкелерин берүүнү сурашууда. Нааразы тарап менен жолугушууга келген Шымкент шаарынын башчысы Габидулла Абдрахимов өкмөт Арыс шаарынын инфраструктурасын калыбына келтирүүгө каражат бөлүүнү пландап жатканын айтты. Учурда ал аймакта 150 миң киши кезекте турак жай жана жер тилкесин алуу үчүн турганын кошумчалады.
Волк KG сайтына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.